Урматтуу мусулман бир туугандар, бүгүн кутбабызда жашообузду ибадаттар менен өткөрүүгө маани берели деген тема туурасында сөз кылмакчыбыз. Урматтуу жамаат, ыйык айлардан болуп эсептелген Ражаб айы аяктап, Шабан айы кирди. Рамазанга эсептелүү күндөр калды. Рамазанда ибадаттарды толук так аткаруу үчүн Шабан айында пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам жана сахабалар сыяктуу ибадаттарга маани берүү зарыл. Урматтуу бир туугандар, Шабан айы өзгөчө маани берилүүчү бир ай. Анткени бул айда пайгамбарыбыздын мужизасы ишке ашкан. Ал мужиза айдын экиге бөлүнүүсү. Андан башка мусулмандардын кыбласы Акса мечитинен Меккедеги Каабага алмашкан. Бул ай пайгамбарыбыздын Рамазандан кийин эң көп орозо кармаган айы болуп эсептелет. Өзгөчө бул ай жалпы амалдар Алла Таалага көтөрүлгөн ай. Мына ушундай ыйык айда ибадаттарды аткаруу менен акиретке даярданалы. Урматтуу жамаат, Алла Таала адам баласын жаратып, жөн эле башка жандуулар сыяктуу ээн эркин, каалагандай жашасын деп башы бош кылып коюп жиберген жок. Аны сулуу кылып жаратты, ага акыл берди. Ага Алла Тааланын разылыгын таап кайра бейишке кирсин деп ибадат кылуу мүмкүнчүлүгүн ыролоду. Урматтуу жамаат, ибадат бул оор жүк эмес. Тескерисинче ибадат адам баласынын оор жүгүн жеңилдетүүчү, оор проблемаларды чечүүчү, бактылуулукка жеткирүүчү, натыйжада Алла Тааланын разылыгына жеткирүүчү нимат болуп эсептелет. Ошондуктан мусулман ибадат деген ниматты пайдаланып, акиретте жараткан Алла Таалага разы болгон пенделерине сыйлык катары берген жаннатына кирүүгө умтулуусу зарыл. Урматтуу жамаат, адам баласы бул дүйнөдө дүйнөлүк кооздуктар, мал мүлк, бийлик сыяктуу ар түрдүү сыноолор менен сыналат. Мына ошентип адамдын 70-80 жылдык жашоосу аягына жетип, бул дүйнө менен коштошот. Башкача айтканда өлүм шербетин ичкен болот. Андан кийин мүрүзөгө коюлуп, кыяматка чейин кабыр жасоосун жашайт. Исрафил алейхиссалам сурга үйлөгөндөн тартып кыямат башталат. Исрафил алейхиссалам экинчи жолу сурнайды үйлөнгөндөн баштап, чирип жок болуп кеткен адамдардын баары туруп, махшар майданына карап бет алышат. Алла Таала бул жөнүндө Куранда минтип айтат. Ал баарын жыйнаган күнү адамдар жер үстүндө бир күндүн ичинде бир эле саат болгондой сезишет. Бирин бири таанышат. Алла менен кездешүүнү жалганга чыгаргандар жана туура жолдо жүрбөгөндөр зыянга учурашат. Урматтуу жамаат, мусулмандын акиреттеги абалы таза ниет менен окуган намазы, кармаган орозосу, берген садакасы, берген зекети, айлана чөйрөсүндөгүлөргө карата көрсөткөн жакшы мамилеси, жакшы иштерине жараша бааланат. Башкача айтканда, ибадаттар бул дүйнөдө мусулманды материалдык жана руханий пластыктардан тазалайт. Дүйнөдө пластыктардан коргоп, акиретте да таза бойдон бейишке кирүүгө жетелейт. Ошондуктан динибиз буйруган буйруктарды аткарып, тыйган нерселеринен тыйылалы. Алла Таала жактырган иштерге, амалдарга берилип, умтулуп, аларды аткарууга аракет кылалы.